Мына азыркы индустриалдык, соода, логистикалык борбор деп атабыз. Бул дагы биздин эки жетекчинин жакшы мамилеси, эки мамлекеттин ортосундагы достук мамилени чыңдап, инвестор ишенип келип атканын көрүп атабыз. Абдан чоң бир өзүнчө шаарча курулган атат. Бул борбор дегенибиз менен. Бул Нарын областы эмес, Кыргызстандын экономикасына абдан чоң салым кошо турган объект боло турган болуп атат. Биздин экономикалык саясатыбыздын туура жагы бул келген бизнесмендерге шарт түзүп берип атканда жергиликтүү элдин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Президентибиз баш болуп, мына өкмөт жүргүзүп аткан саясаттын туура жагына кетип аткан. Азыр мынакей былтыркыга салыштырмалуу инвестиция 60% өстү. Ана мектептер түшүп атат, бала бакчалар түшүп атат, ооруканалар оңдолуп атат. Мунун баары тең ошол өзүбүздүн элибиз ынтымакта болуп, жерибиз тынчтыкта болуп, ушул өсүү жолуна түшкөнүбүздүн бир белгиси. Өзүңүздөр билесиздер, эгерде ишенич болбосо, мамлекетке ишенбесе, өкмөткө ишенбесе, элге ишенбесе, ушунчалык акча каражаты бар бизнесмен келбейт да. Тартип менен бул кишинин өзүнүн дагы мындай шарттары бар, ошону колдоп, биздин мыйзамдарды колдоп, анан иштешибиз керек. Анан Кудай буйрса биздин экономикабызга чоң салымын кошкон шаарча болот, борбор болот. Экономикабызга жакшы салым кошо турган, коррупциялык механизмдерди жое турган системаны киргизебиз деп атабыз. Менин өзүмдүн кабинетимен кайсы машина кирип атат, качан кирип атат, канча кирип атат, бардыгын көргөнгө азыр мүмкүнчүлүк түзүлдү. Муну да биз жанагы биздин урматтуу президентибиздин саясаты, санариптешүү саясаты, өкмөт ошол саясатты эффективдүү түрдө жүзөгө ашырууга өзүнүн болгон күчүн жумшап жатат. Мамлекетибиз бирөө. Кыргызстаныбыз үчүн, элибиздин турмушун жакшыртуу үчүн силер ак кызмат кылат деген ишеничтебиз.